Баткен районундагы Кызыл Бел көзөмөл өткөрмө жайында чек арадагы акыркы кырдаалды талкуулаган эки тараптуу жолугушуу өтүп, анда протоколго кол коюлду. Бул туурасында Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев билдирди. Протоколдун негизги мааниси эки өлкөнүн чек арасында кайталанып жаткан конфликттерди болтурбоо жана алдын алуу. Жолугушууга УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев, президенттин Баткен облусундагы ыйгар укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев жана облустук күч кызматтарынын жетекчилери. Ал эми тажик тараптан Тажикстандын УКМК төрагасы Саймумин Ятимов, Согди облусунун жетекчиси Раджаббой Ахмодзада жана күч түзүмүнүн жетекчилери катышты. Ал протоколдун негизги мааниси бүгүнкү Кыргызстан жана Тажикстан менен болуп аткан конфликтти токтотуу, мындан ары конфликттин кесепеттерин жоюу жана мындан ары конфликтке жол бербөө максатында кол коюлган протокол болду. Ал протоколдун негизинде жергиликтүү бийлик органдары, күч түзүмдөрүнө, жергиликтүү бийлик органдарына бир нече тапшырмалар коюлду жана ошолор аткарылат. Аны биз өзүбүз көзөмөлгө алып турабыз. Эң негизги маселе 3 чоң ошо конфликтке ар дайым алып келген 3 чоң негизги постторду алып салдык. Бул биринчиден Тажикстан тараптан Бидок погранзаставасы, Кыргызстан тараптан Тамдык погранзаставасы толук бойдон алынып, консервация болуп, ал жерде аскер кызматкерлери дагы жана жөнөкөй адамдар дагы болбой турган болду. Экинчи, Кыргыз тараптан Булак башы, Тажик тараптан Көк погран посттору, алар дагы толук ушундай болуп алына турган болду. Үчүнчүдөн Тажик тараптан Кайратчыкум, Кыргыз тараптан Каттатус посттору толук бойдон алынып, ошол жерлерде жана башында айткандай бир дагы аскер кызматкери жана жөнөкөй жарандар болбой турган, ал жерге эч ким чыкпай турган болду. Андан сырткары Кыргыз тараптан Дача посту, Тажик тараптан Шаршене посту алына турган болду. Ошентип 4 пост Кыргыз тараптан, 4 пост Тажик тараптан алынып, мурдагы болуп аткан конфликттин булактарын жокко чыгарууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Мындан сырткары экинчи пункт менен биз дагы чечим кабыл алдык. Мамлекеттик делимитация, демаркация комиссияларынын ишин тездетүү, ошолорго импульс берип, тез аранын ичинде комиссиялар чогулуп, биригип, чек ара маселесин чечүү боюнча дагы сүйлөшүп алдык. Буюрса ушул маселелердин баарын чечебиз деген ойдобуз. Биз Кыргыз тарап протоколдо жазылган бардык пункттарга так жана өз убагында аткарат деп ишенип айтып кете аламын. Жана Тажик тараптан дагы ушул маселени биз талап кылабыз. Элибизге да кайрылып айтып кетет элем. Баткен районунда, Лелек районунда жашаган элдерди ар ким өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша үйлөрүнө кайта берсе болот. Эгерде кимдин мүмкүнчүлүгү жок болсо, же болбосо үйүнө кайтууга мүмкүнчүлүгү болсо, жергиликтүү бийлик органдары өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен чогуу транспорт уюштуруп беребиз. Көчөгө чыгып, ал жерден транспорт издеп кыйналбаңыздар. Анын бардыгын биз өзү уюштуруп беребиз жана бүгүндөн баштап Кудай буйрса мамлекетибизде чек арабызда тынчтык болот деп айтаар элем.